Коронавируска каршы республикалык чам штабтын 3-сентябрдагы маалыматына караганда, соңку бир суткада өлкө боюнча бул инфекциядан 5 киши каза болду. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2541 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 175 адамдан жаңы табылды. Өлкөдө бул оору менен 176193 адам расмий катталды. Азыр ооруканада 960 адам жатат, дагы 979 бейтап үйдөн дарыланууда. Бир суткада 92 адам айыгып чыкты. Оорудан сакайып чыккандардын жалпы саны 170.261 жетти. Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын энергетика жана инфраструктура министри Сухел Мухаммад Аль-Мазруи баштаган делегацияны кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчы Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен эки тараптуу кызматташуунун бардык багыттары боюнча мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, ошондой эле ата мекендик экономиканын бардык секторлорунда инвестициялык долбоорлорду биргелешип иштеп чыгууга, ишке ашырууга кызыктар жана даяр экендигин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө Садыр Жапаров Кыргыз тарап Абу-Дабинин Мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заид Аль-Нахаянды Кыргызстанга келишин чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын кошумчалады. Мындан сырткары президент жакын арада Абу-Дабиге расмий сапар менен барууну пландап жатат. Бишкек шаарынын мэриясында кадрдык алмашуулар болду. Бул тууралуу маалымат шаар башкармалыгынын сайтында 3-сентябрда жарыяланды. Мэр Айбек Жунушалиевдин буйругу менен 1 райондун акими Максат Нусувалиев кызматынан алынды. Анын ордуна буга чейин шаардын 1-вице-мэри болуп иштеп жаткан Жамалбек Рысалиев дайындалды. Жунушалиев мэр болуп 26 августта шаардык кеңештин депутаттарынын отурумунда дээрлик бир добуштан шайланган. Нусувалиев аким болуп 2020-жылдын ноябрында дайындалган. Рысалиев да мэрияга жетекчилик кызматка 2020-жылдын ноябрында келген. Алгач вице-мэр болуп иштеп, быйыл июнда 1-вице-мэрликке дайындалган. 4 райондон турган Бишкек шаарынын мэриясында 1-вице-мэрден тышкары ар бир багытты тейлеген 4 вице-мэр бар.